жылы мына кондитерский цехти баштап, мына ошол эле Талас дамы сыр заводунун жанына кичинекей кофе сатып, ошо биздин кондитерский изделиялар менен. Анан кийин ал жер уже тар болуп, элдер көп келгенден Таластын центринен кофейня, Таласта биринчи жолу кофейня ачтык. Ал жерге 8-9 стол менен. Анан ал жерге да уже эл батпай калгандан жанына пристройка кылып, жанындагы помещенияларды арендовать этип, анан ошо менен 2 жылдан кийин биз ошонун эле жанына мына лаунж бар салдык. Таласта алда лаунж бар деген понятие жок болчу. Жаңы лаунж бар салдык, современный, бардыгы келип, эз алып, жер жазып кеткенге. Кепилдик фонду мына биз ушу 2019-тан бери эле ачылгандан баштап эле жардамы бизге абдан жакшы тийип келе жатат. Биз банктар менен буга чейин иштеп жүрчүк, иштеп атабыз. Банктардын акчасы кичине залог жетпей калып, бирок биз буяка көзүңүздөр билгендей эле мына лаунж барды курганга, пристройкага акчаны биз ушу кепилдик фонддон через банк алып алдык. Ошону мына полный ушу лаунж барды кепилдик фонд аркылуу биз тургуздук. Кофейняда bir 13 стол бар, bir 30-50ге жакын киши батат, отурат. Бул жерде 80ге жакын кофейняда лаунж бар, кондитерка бардыгын кошкондо 72-73 адам иштейт бизде. Жана көбүн эсе банктардын акчасы жетпей калып атат. Көбүн эсе биз өзүбүздүн башыбыздан өттү, иштеп кеңейткенге биздин залог күчү жетпей калып атты. Ошондо биз кепилдик фонддон сураганда, кепилдик фонд жакшы жардам берип атты. Башкаларга да ушуну айтат элем, коркпой кепилдик фонддон акча алсаңыздар болот.